Бишкек шаардык кеңешке 5 партия өттү. Ички иштер министрлиги шайлоо тынч, одоно мыйзам бузууларсыз өткөндүгүн айтты. Коркут Ата кинофестивалында кыргыз киночулары сыйланды. Бишкек шаардык кеңешке депутаттарды шайлоо соңуна чыгып, автоматташтырылган системанын эсеби менен 5 партия өттү. Добуштардын 95% саналып бүткөндөн кийинки маалымат боюнча жаңы күч 16 мандат, эмгек 12, адилет 9, ынтымак 8, эл үмүтү 6 мандатка ээ болду. Эскерте кетсек, шаардык кеңеште жалпысынан 51 депутат болот. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо тынч, одоно мыйзам бузууларсыз өттү. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирет. Шайлоого байланыштуу Ички иштер министрлиги коопсуздукту камсыз кылууга, укук тартибин сактоого багытталган бардык чараларды көрдү. Республиканын бардык аймактарындагы 2443 шайлоо тилкелеринде 15000 кызматкер күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөдү. Жергиликтүү кеңештерине шайлоо одоно бузулбастан өттү. Ички иштер органдары, мамлекеттик органдар жана борбордук шайлоо комиссиясы менен иштешти. 17 ноябрда саат 8:00 баштап саат 20:00 чейин жалпы республика боюнча шайлоо мыйзам бузууларына байланыштуу 69 факт маалыматтардын электрондук журналына катталган. Шайлоо тынч жана одоно укук бузуулары жок өттү деп айтылат маалыматта. Ош шаардык кеңешине алдын ала жыйынтыктар боюнча 5% шайлоо босогосунан 5 партия өттү. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова маалымат жыйынында билдирди. Шайлдабекованын айтымында алдын ала жыйынтыктар боюнча 5% шайлоо босогосунан Жаңы Кыргызстан, Ынтымак, Мурас, Бир бол, Милдет партиялары ашкан. Ал эми Ош шаарында шайлоочулардын 1,33% баарына каршы деп добуш берген. Фильм, Кыргыз фильм киностудиясынын өндүрүшү жетекчиси катары мен өзүм чыгып алып жатам. Сөзсүз түрдө берем бул призди. Бул биз үчүн да аябагандай чоң сыймык. Ашкабадта өткөн түрк дүйнөсүнүн 4-эл аралык Коркут Ата кинофестивали жыйынтыкталып, кыргыз киночулары сыйлыктар менен сыйланды. Кинофестивалда Океев атындагы Кыргыз фильм улуттук киностудиясында тартылган Тынчтык Абылкасымовдун «Тасмасы» эл аралык тасмалар категориясында мыкты сценарий сыйлыгын жеңсе, режиссер Руслан Акундун «Бейиш энелердин таманында» тасмасынын башкы актрисасы Анаркүл Назаркулова эл аралык Торксой уюмунун атайын сыйлыгы жана кинофестивалдын түрк дүйнөсүнүн кинематографиясына кошкон салымы үчүн берилчү башкы сыйлыгы менен сыйланды. Кинофестивалдын ушундай эле башкы сыйлыгы Кыргыз Республикасынын эл артисти жана кинооператору Манасбек Мусаевке дагы берилди. Коркут Ата кинофестивали 2021 жылдан бери 15тен ашуун өлкөдөн түрк дүйнөсүнүн кинематографисттеринин катышуусу менен уюштурулуп келет. Кинофестиваль быйыл Түркмөнстандын Маданият министрлиги, Түркиянын Маданият жана туризм министрлигине караштуу кинематография башкармалыгы жана эл аралык Түрксой уюму тарабынан Ашкабадта уюштурулду. 15-17 ноябрь күндөрү Өзбекстандын Ташкент облусундагы Бөкө районунда Кыргыз улуттук Манас театрынын филиалынын ачылыш аземи жана мектеп окуучулары арасындагы Манас айтуу кароо сынагы өттү. Кыргыз улуттук Манас театрынын директору Нурбек Талантбеков аземдин ачылышындагы сөзүндө Кыргызстан жана Өзбекстандын жол башчыларынын жеке жылуу мамилесинен улам соңку жылдарда эки бордош элдин ортосундагы карым-катыштын жыл сайын иреттүүлүк менен өнүгүп бара жаткандыгын белгиледи. Аземде Кыргызстандын эл артисти Манасты 124 саат 30 мүнөт айтып, Гиннестин рекорддор китебине кирген белгилүү манасчы Рыспай Исаков уулу эпостон үзүндүлөр айтып, Кыргыздын байыркы тарыхы жана көнүрбөс руханий байлыгынан кеп салып, катышуучулардын купулуна толду. Манас айтуу кароо сынагында Ташкент жана Жизак облустарынын жаш манасчылары катышты. Анда Ташкенттин Бөкө районунан Нурбек Урузбаев жана Жизактын Замин районунан Өмүрбек Шерматов жана Озозбек Сарыбаевдер жюри тарабынан диплом жана китептер менен сыйланды. Ташкент облусунда 20 миңден ашуун этникалык кыргыз жашайт. 5 кыргыз орто мектеби бар. Күн мурун Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө кыргыз киносу жана кинематографисттер күнү белгиленди. Бул күн кыргыз маданиятынын ажырагыс бөлүгү болгон кино өнөрүнө өз жашоосун арнагандарга маанилүү окуяга айланды. Иш-чаранын алкагында белгилүү киночулар жана кино таануучулар айрыкча кыргыз кинематографиясынын өнүгүүсүнө өзгөчө салым кошкон Каарман Ашимовдун эмгектери эскерилди. Конокторго анын чыгармачылыгына ардалган көргөзмө сунушталып, кыргыз киносуна калтырган баа жеткис мурасын тереңирээк ачып көрсөттү. Иш-чарада Маданият министри Алтынбек Максутов сөз сүйлөп, бардык кинематографисттерди майрамы менен куттуктады. Министр өз сөзүндө кино өнөрүн өнүктүрүү бул өлкөнүн маданият чөйрөсүндөгү негизги приоритеттеринин бири экенин белгиледи.